Алмаз Шадаев өзүнүн Instagram баракчасына төмөнкүдөй сөздөрдү хейтерлерге жооп катары калтырган. Акыркы учурда адамдардын оозунан жакшы деле сөз чыкпай калды. Таң калыштуу. Андай эмесе, ар бир ырчынын комментарийсине жазып жүргөн хейтерлерге кайрылуу болсун. Мен бирөөнүн ырын ырдаймынбы же өзүм чыгарамбы, ишиңер канча. Жакса угуп койгула, жакпаса өтүп кеткиле. Мен аткаруучумун, кааласам эскисин, кааласам жаңысын ырдай берем. Кудайга шүгүр, жаңы ырлар жок эмес, жазылып эле жатат. Дагы бир маселе. Карантинде элдер ачка отурат. А силер жыргап семирип тамак жеп, дейт хейтерлер. Эмне, силердин акчаңарга семирип жатамынбы? Дагы бир хейтерлердин сөзү. Ушундан көрө колунда жокторго алып барып бер тамагыңды, дейт. Мен эмне, милдеттүүмүнбү? Алып барсам силерден сурабай эле соопчулук иштерди өзүм үчүн жасай берем. Элдин акчасын тоноп артисттер, дейт. Биз элдин талабы, суроосу менен жакшылыгында кызмат кылабыз. Жашоо жыргал эле ушулардыкы, дейт. Хейтерлер, силер дагы пейлиңерди кенен коюп, бирөөнүн ийгилигине сүйүнүп турсаңар, оозуңардан жакшы гана сөз чыкканда, силерге дагы жыргал жашоо келет. Айтышыңар мүмкүн. Артист болсоң чыда. Сынды туура кабыл ал деп. Артисттердин деле жүрөгү, көңүлү силердикиндей. Сын деген башкача болот. Сын жакшы ниет менен айтылат. Бул сөздөр ичи тар хейтерлерге гана тиешелүү. Жакшы адамдар көп. Аларды жакшы көрөм. Бир каарын майды, бир кумалак чиритет болуп, жакшыларды хейтерлер жаман көргөзбөгүлө. Көңүлүбүздү түз коюп, адамдардын пейили оңолмоюнча өлкөбүз өнүкпөйт. Күнөөнү өзүбүздөн да издейли. Орозоңуздар кабыл болсун деп калтырган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кызы Алия өзү ырдап тартылган клибин социалдык тармагына жүктөдү. Ал видео тасмада Алиянын душтан чыгып тамеки тартып жатканына чейин тартылган. Клипти толугу менен төмөнкү видео тасмадан көрө аласыздар.